Бишкектеги үйдөн 2 адамды бычактап өлтүргөн шектүү изделүүдө. Ички иштер министрдин басма сөз кызматы 3-октябрга караган түнү Бишкек шаарынын Ак Ордо 3 конушундагы Ынтымак көчөсүндө жайгашкан турак үйдөн 2 адамды бычактап өлтүргөн шектүү изделип жатканын билдирди. Кылмыш иши адам өлтүрүү беренеси менен катталган. Министрликтин маалыматы боюнча кылмышка шектүү жаран көзөмөл камералары аркылуу аныкталды. Окуя болгон жерден шектүүгө таандык баш кийим, кепка табылды. Сүрөттөгү адамды таанып, жанын жүргөн жери жөнүндө маалымат билсеңиздер, төмөнкү телефон номер аркылуу кабарлап коюуну өтүнөбүз. 0772 144 239 0556 84 80 80 жана 102 номерлери. Маалымат берген адамдардын жеке коопсуздугу жана купуялуулук толук сакталат. Тергөөгө көмөктөшкөн жарандар үчүн сый акы берилет деп билдирди Ички иштер министрлиги. ИИМдин тергөө иштерине байланыштуу бул кылмыш тууралуу толук маалымат берилет. Жергиликтүү жашоочулардын маалыматы боюнча турак жайга кирген уурунун колунан бир туугандар, бир эркек, бир аял киши көз жумду. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонур азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар, кыргыз элим. Сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам, кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Ассаламу алейкум. Мен Улукулов Майрамбек Бактыбекович, юридик адвокат, жабырлануучунун ишеним кат боюнча мыйзамдуу өкүлү болом. Бүгүнкү күндө жабырлануучу Биалиев Азамат Болотбековичтин үстүнөн мыйзам чегинде чара көрүп берүүнү суранган экен. Анын арызында көрсөтүлгөн боюнча жаш чет элек өспүрүм кызына ыдык көрсөтүү боюнча арызданган экен. Ал материалдарда жанагындай уюлдук телефонуна жыныстык мүчөлөрүн көрсөтүү жана башка жанагындай уяттуу видеолорун жиберген экен. Бүгүнкү күндө тергөө тарабынан экспертизалар дайындалып жатат. Анан кийин ал жабырлануучу билип калып Биалиев Азамат Болотбековичтин үстүнөн арыз жазам дегенде Болотбекович жабырлануучуга үстөмдүк көрсөтүп айдап жүргөн автоунаасындагы коркутуу жолу менен тартып алган экен. Ал боюнча дагы бүгүнкү күндө арыз жазылып тергөө иштери жүрүп жатат. Арыз болсо 26.09.2025 жылы жазган экен. 02.02.2025 регистрине катталган экен. Бүгүнкү күндө ал боюнча дагы тергөө иштери жүрүп жатат. Жалал-Абадта Өзбекстанга баңгизат өткөрүүгө аракет кылган жаран кармалды. Жалал-Абад облусунда 5 килограмм гашиш менен чет элдик жаран кармалды. УКМК тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кыргызстандан Өзбекстанга баңгизаттарды ташуу каналына бөгөт коюлду. Атайын кызмат билдиргендей, чет элдик ААА аттуу жаран Жалал-Абад облусунун аймагынан 5 килограмм салмактагы гашиш баңгизатын сатып алып, аны Өзбекстанга өткөрүп берүүнү пландаган. 2-октябрда кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинин 3-бөлүгү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Нокен районунун Достук айылынын Лола тилкесинде кыргыз-өзбек чек арасына жакын жерде 5 килограмм баңгизаты менен ААА кармалган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Кичинекей балдарды зордуктагандарга жана бачабаз сачабаз дегендер бар. Адамдын өмүрүнө кыянаттык кылгандарга сөзсүз түрдө биз өлүм жазасын киргизишибиз керек турганда. Киргизишибиз керек. Алар
Алар адам түс бөлүмдөгү айбандар. Айбандарга биз айбанча мамиле кылабыз. Адамдарга адамча мамиле кылабыз.